Кутман кеч, саламатсыздарбы? Баарыңыздарга кутман кеч каалайм. Кечки тамактарды жеп, курсактарды тойгозуп, уйкуга даярданып жатасыздарбы? Ден соолугуңуздар жакшыбы баарыңыздардын? Бир аз убакыт таап, азыр мен сиздерге түз эфирге киргенге убакыт бөлдүм сиздерге. Азыр бүгүн бир аз кайрымдуулук иштери менен жүрүп, пландар өзгөрүп, барабыз деген жерлерге жетишпей калдык. Башка жерлерге барып жардам берип келдик. Кээ бир айымдарга жашоо шартына байланыштуу көпчүлүк айымдар жолдошу жок, 4-5 балалуу күйөөлөр таштап кеткен аялдарга бир аз жардам бердик. Эми аябай көп жардам сурагандар. Кыштын күнү кыска болгондуктан убактыбыз жетпей калды азыр. Буюрса эртең күнү дагы чыгып колубуздан келгенче жардамды берип келебиз. Анткени менин максатым бир гана мына ошол кыргыздын айымдарын, кыргыздын кыз келиндерин баарын бирдикте чогултуп, баарыбыз ынтымактуу болсок, биз баарын жеңебиз да. Мисалы азыр бизде бир аялдын же бир кыздын башы чыгып, эми ийгиликке жол таштап, кадам таштап кетип атканда эле артынан сөзсүз түрдө 10 адам чыгат. Ошол аялдын бутунан тартып, ага тоскоолдук кылуу үчүн биз бири-бирибизге эч качан тоскоолдук кылбашыбыз керек да. Наоборот, биз бири-бирибизге жөлөк болуп беришибиз керек, жардам беришибиз керек. Руханий жактан, башка жактан, бүт бардык жактан болушунча жардам берсек, мына ошондо биздин колубуздан бардык нерселер келет. Тахмин Атойчубек дейт. Аял киши кантип күйөөсүн миллионер кылабыз дейби? 5-6-7 жаштагы кыздар бар, жардам керек болсо телеп берсеңиз, кийим-кечелерден берем дейт. Элиса деген эже, ооба, чындыгында жардам керек болуп атат, чогултуп атабыз. Эми биз жанагы ютубка чыгарып, инстаграмга чыгарып жарыя кылбай атабыз да, биз унчукпай эле берип кайра келип атабыз да. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо берсеңиздер, сиздердин өзүңүздөргө видео отчет кылып тапшырып көрсөтөт элек да. Мына сиздин аманатыңызды жеткирип бердик деп берсеңиз аябай жакшы болмок. Кээ бир айымдардын жашоо шартын карап ушунчалык ыйлагың келет да, эмне себептен депчи. Анткени бул учурда эркектердин күнөөсү аябай көп болуп калат. Бирди төрөтүп, экини төрөтүп, мейли эки баланы эптеп кетсе болот. 5 бала менен калып кеткен аялдар бар экен да. Эми арасында жолдош каза болуп калгандар бар экен. Контейнерде жашап жатат. Жардамдар келип атат экен. Ошентсе дагы качанга чейин жардам күтүп жашайт аялдар. Эми ошогон аялдарды турмушта жана депрессияга кирип кеткен, жакындары карабай калган, эч бир адамдан үмүтү калбай калган кыз келиндерди биз ошол жерден биргеликте тартып алып кетишибиз керек да. Бизге бир казактын кыз келиндери келип, орустун же бир түрктүн кыз келиндери келип бизге жардам бербейт да. Ошондуктан биз өзүбүзгө өзүбүз гана бекем болушубуз керек. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсо, пожалуйста, мен телефон номеримди берем, ошого чалып, же болбосо WhatsApp'тан жазсаңыз, биз өзүбүз алып кетебиз. Карыздан кантип кутулабыз дейт. Карыздан кутулуунун эң жакшы жолу мүмкүн болушунча карыз албаганга аракет кылыңыз. Эгерде ушунчалык карызыңыз көбөйүп кетип аткан болсо, ушундай бир дуалар бар да. Эгерде ошол дуаларын издеп жүрүп, китептер бар го, исламий китептер саткан жерде, ошол китептерди алып туруп, тилиңиздин учунда эмес, жүрөгүңүздөн, чын жүрөктөн, жанагы осознанно деп коет го,
окусаңыз канча жолу окуш керек экен ушул жерде жазылган. Кээ бир дуаларды 77 жолу окуш керек деген. Эмне үчүн 77 жолу, эмне үчүн 27 жолу деп, эмне үчүн 33 жолу дейт. Ар бир нерсенин өзүнүн правиласы бар. Мисалы биз динден сырткары башка нерсени ушул көнүгүүнү ушунча жолу аткарыңыз десек, эмнеге бул ширк дейбиз? Ширк эмес. Ар бир нерсенин өзүнүн жолу бар. Ар бир нерсенин өзүнүн, мындайча айтканда, ритуалдар бар да. Ошол дуа китептерди алып туруп эле карыздан кутулуунун дуасы деген бар. Күнүнө канча өзүңүздүн эмеңиз жетет, күчүңүз жетет, канча жолу окуганга. Эгер тезирээк кутулгуңуз келсе, ошол нерсени бассаңыз турсаңыз деле окуй бериңиз. Окуй берсеңиз, ошол сөздүн күчү менен сиздин карызыңызды кандайдыр да бир себептер менен кутулуп кетесиз. Анткени мына Кудайдын ырыскысында, Кудайдын казынасында, Кудайдын байлыгында чек жок. Каалаган пендесине каалагандай байлыкты берип сала берет. Каалаган пендесиники каалаганчалык кылып алып кое берет. Анткени биздин баскан турганыбызга, биздин характерибизге жараша болот экен да бардыгы. Только карыз алыш керек деп жашап калсаңыз, только ошо карызга батып кете бересиз. Карызга албаганга аракет кылып, Кудайга ишенип, эртеңки күнүм Кудайдын колунда десеңиз, бүт бардыгы Кудай чечип коет экен. Тесттин жообун күтүп көзүм төрт. Тесттин жообу чыкты. Мен тесттин жообун чыгарып койдум. Лентама кирип карасаңыз, сонун кылып жазып, түшүнүктүү кылып. Каяка алып барыш керек дейт. Макул, мен сизге же болбосо 0708 100 номерине WhatsApp'тан жазып койсоңуз, мен эми бирөөлөрдү жиберем, же болбосо мен өзүм алып кеткенге аракет кылам. Дагы кандай сурооңуздар бар? Мен негизи бул жерге башка темада кирейин деп аткам. Анткени көпчүлүгү мен акча боюнча сурап жатышат да. Мен бирөөлөргө карыз бере берем, алар мага кайтарбайт деп бир айым жазыптыр мага. Эмнеге мага кайтарбайт депчи. Демек, ал сизге тиешелүү болбогон үчүн Кудай ошентип ишенчектигиңизден биринчиден, андан кийин ошол акча сизге буйрубай калганынан, ошол акчаларды алып өзүңүзгө ыра көрбөй чогултам деп, же болбосо башка керектүү нерселерди албай, өзүңүзгө коротпогонуңуздан Кудайым башка бирөөлөргө ыра кылып койгонунун себеби ошондо да. Ошон үчүн өзүңүздүн мээнетиңизди өзүңүз барктабасаңыз, Кудай башка бирөөлөргө ыйгарып коет экен да ошол нерсени. Эми акча бул энергия. Акчаңыз жок болсо, сиздин энергияңыз да жок болуп калат да. Мисалы, энергия деген күч да, заряд. Акчаңыз жок болсо, ток жок болсо, мисалы, телефонду зарядтайын десеңиз, ток жок болуп калса, заряд албаган сыяктуу эле. Адамда акча жок болсо дагы энергиясы азайып кетет, өзүн мындай духу түшүп калган, чөгүңкү, коркок окшоп жалдырап, башка бир жерлерде дагы билдирип коет акчасынын жоктугун, любой жерде. Ошондуктан акча энергия. Сизге келген акчалар сиздин энергияңызга жараша. Эгерде сиздин акчаңызды бирөөлөр алып бербей атабы, ага эч качан сиз кыжалат болбошуңуз керек да. Наоборот, ошол сизден акча алган адам кыжалат болуш керек. Анткени бирөөнүн энергиясын тартып алган ошол адам бир күн болбосо бир күн күйүп кетиши мүмкүн, же болбосо кандайдыр бир жамандыктарга кабылышы мүмкүн, же 2 эселеп 10 эселеп бир жеринен чыгып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан бирөөлөргө акча бердим эле ала албай жүрөм деп акчага чап жармаштын кереги жок. Башка жактан келе берет, эгерде сиз Кудайга ишенсеңизчи. Наоборот, акчаны бербей атат деп ошого жармашкандан көрө, ошол адам сизди издеп жүрүп, суранып жүрүп бериш керек да. Ал адам эгерде түшүнсө ошол нерсени, карыздан башым чыкпай калбасын, мен ушу карыздан батып кетпейин деп ойлой турган болсо, азыркы заманда эми ойлобойт. Все равно сиз колуңуздан келишинче, мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша эми ошол акчага жармашпаганга аракет кылыңыз. Кудай кантип кайтартып койгонун өзү да билбей калат. Жөн гана Кудайга ишенсең кайтарып бересиң, болбосо баардыгын Кудайга тапшырдым деп койсоңуз, Кудай өзү ар кимди местосуна кое турган ушул Кудай экен да. Анткени биз жармаша беребиз, все равно алам, берем деп соттон сотко чуркап, аяктан биякка чуркап, жанагы өзүбүз да чарчап кетебиз аягындачы. Ошол адамдан өндүрө турган акчабызга ошончо сотторго берип атып, өзүбүз кайра банкрот болуп кетпесе, эми жашоо бир орунда туруп калган жок. Күнүмдүгүн күнүнө иштеп атабыз, күнүмдү Кудай ырыскы берип атат.
Ошондуктан берген акчаңызга өзүңүз бердиңиз, ал өзү келип тартып алган жок, сиз өзүңүз макул болуп бердиңиз, ишенич эттиңизден. Эми азыркы заманда ишенген бир тууганыңа деле акча берсең кайтпайт. Ошондуктан чын жүрөктөн акча бергиңиз келип атса, ошол экинчи тарабын дагы алып коюңуз. Эгер бербей калса кандай болом? Бербей калган болсо мейли, Кудайга тапшырам. Кудай өзү бар болсо, мен Кудайга ишенген адаммын, кайтарып берет. Эгерде кайтарып бербесе, анда Кудай өзү таразалайт. Бир күн болбосо бир күн ордуна коюп коет деп өзүңүзгө мындай ответственный болушуңуз керек да. Берет деген ойдо 100% ишенип алган болсоңуз, ошол учурда адам мындай өзүнүн контролун жоготуп коет экен дагы, ызаланып кетет экен да. Мен буга ишенип бергем, бул менин акчамды кайтарбай койду депчи. Ошон үчүн эң биринчи күнөө сизде ишенип бергениңиз. Эгерде бербей койсоңуз деле болмок, ошол эле жаман көрүнөт элеңиз. Бул жерде сиз өзүңүздүн күнөөңүздү биринчиден мойнуңузга алышыңыз керек. Менин күнөөм, мен бербегенимде мындай болмок эмес деп. Экинчиден, бардык эле адамдарга ишене бербеш керек. Үчүнчүдөн, эгерде акчаңызды ушунчалык берип жакшы көрүнөйүн деп аттыңызбы, болду. Ал акчадан үмүт кылбаңыз. Сизге Кудайым башка жактан экеселеп, он эселеп ошол акчаларды башкача бир мүмкүнчүлүктөр менен же адамдар менен же таанышуулар аркылуу бир бизнестин булактары кылып сизге даярдап койгон. Бир орунда туруп калбастан дальше кете бериш керек да. Уже биз басып кетип атабыз, анан кийин ошол акчаны карап бир орунда тура берген болсок, башка жактан келе турган рызкылар токтоп калат. Ошон үчүн кете бериңиз, дальше басып кете бериңиз. Артыңыздан ошол сизден карыз болгон адамдар өзү ээрчип, өзү издеп, суранып жүрүп, ушу эшигиңиздин астында жалдырап жүрүп бериш керек, бере турган деңгээлге жетиңиз да. Анткени азыр акчалуу адамдардын немесинде эшигине сагалап туруп алышат го, ошол адамдарга подход кылып, ошолорго жагынып, ошондуктан мына кете бериңиз. Алдыдагы сизге энчиленип турган рызкыга, сизге ыйгарган мына Кудайымдын байлыгына карап вперед кете бериңиз. Ошондо мына аркадагы калып кеткендер сиздин артыңыздан чуркап, ээрчип, колуңузду кармап, кечирим сурап жүрүп анан кийин алып кеп беришет. Анткени мына турмуш адамды бир көзүн ача койгондо, урганда, мындай төбөгө чапканда аябай катуу чабат да. Биздин бир дагы кылган катачылыктарыбыз жазасыз калбайт. Калып кетпейт. Ошол адам ошол акчалар менен бир байып кетип, же бир бүт бардык камсыздарын, кемчиликтерин баарын бүтүрө албайт. Ошондуктан бир дагы биз көңүл бурбашыбыз керек андай нерсеге. Эми жашоо мына сааттын жебеси канчалык жылып аткан сайын биз дагы алдыга карай умтула беришибиз керек да. Бир проблема жараса, ошол проблеманын айланасында айланып жүрө беребиз. Как будто ошо менен жашоо токтоп калгандай болуп, жашоо уже кетип атат. Анан дагы өткөн күнүнө өкүнүп, өткөн жашоосундагы кетирген катачылыктарын эстеп, мен унута албай ушинтип өзүм жемелеп өтөм деген кыз келиндер бар арабызда. WhatsAppка жазышат. Мен эч унута албадым, кантип унутам дейт. Эми мындайча айтканда, биринчиден сиз өткөн күнүңүздөгү катачылыктарыңызды унутуштун кереги жок. Канчалык унутам деген сайын сиз унутчак болуп каласыз. Жанагы склероз деп коебу, памятиңиз өчүп кетет. Бир буюмду алып көтөрүп жүрүп, эмне кылып жаткан жумушуңузду да билбей каласыз. Бир буюмду бир жерге коюп, ошо кайсы жерге койгоңузду да билбей каласыз. Бул деген жанагы психосоматикасы боюнча карап көрсөк, унутчактыкка алып келет да. Анткени сиз ошол мурдагы күнүңүздү унутканга аракет кылып атасыз, башка башыңыздагы бир башка информациялар да өчүп кетет да. Ошондуктан мына унутканга аракет кылбастан, наоборот, кечиришиңиз керек. Мына интернеттен издеп көрсөңүздөр, Опра Уинфри деген аял бар. Ал менин мында прям идеал туткан аял. Аябай суктанам мен ошол аялгачы, энергиясы ушунчалык күчтүү. Анын башынан өткөргөн кыйынчылыктардын биз бир чекесин дагы өткөрө элекпиз да. Анын жашоосунда кетирген катачылыктардын биз бир чекесин дагы кетире элекпиз. Ийгиликтүү болгуңуз келсе, ошончолук ката кетиришиңиз керек. Сиз мындай жашоодо бир акылман бир нерсеге жетем десеңиз, ошончолук катачылыктарды, туура эмес иштерди жасап, деп ошондо адам акылына келет. Антпесе мындай жөн бир жерде туруп, мен ката кетирбешим керек, мен күнөө жасабашым керек деп туруп, бир жерде туруп, сиз бир адамдардын астына чыга турган же ийгиликтүү адам боло албайсыз да. Адам башы урулат, согулат, сүзүлөт, жыгылат, тайгаланат, анан туруп алып туруп, бул жолдо бассам тайгаланат экен, бул жолдо бассам сүзүлөт экен деп отуруп, анан акылман болуп келет да, мисалы. Ошондуктан мына
мурда кетирген ошибкаңыздардын арасында мына ошол Опра Уинфри деген аял айткан. Ал телеведущая и бизнесвумен. Ошол аял айтат: өткөн жашооңордогу кетирген катачылыктарыңардын астында жашырылган ийгилик жатат деп. Ошол кетирген катачылыктарыңыздардын, өкүнүчтөрдүн, таарынычтардын, ошол мурдагы туура эмес кылган ишиңердин ар бирин эстеп көрсөңүздөр, эмне үчүн ката кетирдим? Ошол мурдагы жашоом мага кандай сабак болду деп, наоборот, сиздер мындай позитив жактарынан карашыңыз керек да, только негатив жагынан эмес. Эми эл деген элчилик. Бирөөсүнүн көңүлүн алайын десең, экинчиси чыгат. Сен эмнеге мындай кыласың? Экинчисинин көңүлүн алсаң, үчүнчүсү чыгат. Бул эл бир сизге претензия койду, эртеси күнү оюн өзгөртүп кете берет. Элдин баарына жагайын десеңиз, сиз өмүр бою үйдөн чыкпай отурушуңуз керек да. Аларга көрүнбөшүңүз керек. Даже мына адам деген документиңиз, паспорт албастан үйдө жок болуп, просто существовать этип жүрүшүңүз керек да. Жить или существовать. Жөн эле бар болуп жашаңыз келеби, же мындай нормальный жашаңыз керек келеби? Ошондуктан жашай турган болсок, от души жашаш керек. Же жөн эле адам катарында адам деген атты толуктап жашаштын кереги жок, туурабы? Кичинекей балдар эмнеге төшөккө сийип коет дейт. Менин оюмча ошол суук өтүп калса керек. Суук өтүп калган үчүн анан табарсыгы бошоп кеткенде ушундай болот, жанагы вазелин менен майлап, бул жакта WhatsApp'тан улам жазып атышат. Вазелин менен майлап, жакшына кылып эркелете бериңиз. Жакшы сөздөрдү арнап, мактап балдарды. Эркек балдардын 12 жашка чейин энесине көз каранды болот. 12 жашка чейин энесинин айтканын кылат. 12 жаштан кийин балагатка жеткенде уже алардын кругозору өзгөрүп, башка бирөөлөр менен мындай ой жүгүртүүсү да башкача болуп баштайт да. Ошол 12 жашка чейин сиз туура тарбия берип, анын жүрөгүнө өзүңүздүн жакшы бир сапаттарыңызды мындай жүрөгүнө печат кылып койсоңуз, ошону өмүр бою сактап калат да. Анткени аялдарды сыйлаганды, кыздарды сыйлаганды, алардын көңүлүн оорутпаганды мына ошол 12 жашка чейин үйрөтүшүңүз керек. Андан кийин уже айтыш мүмкүн эмес. Андан кийин балким кимдир бирөөнүн көңүлүн оорутуп, канчалык туура эмес иш кылса да все равно жетпейт, потому что ошол жашта уже подростковый возраст башталат дагы, уккусу келбейт да, өзүнүн ойлору менен алектенип жүрө берет. 12 жашка чейин только сиздин сөзүңүздү угат. Ооба, катуу коркуп калса деле сиет төшөккө дейт. Бул бир жагынан ооба туура эле. Ушундай, азыр мен сиздерге ошо бир аз убакыт бөлүп чыкканга аракет кылдым. Сизден кеңеш алгым келет, жооп бере аласызбы дейт. Жооп бергенге аракет кылам, макул сураңыз. Сабак качан башталды дейт. Сабак эмес, марафон башталды. 1 декабрда башталды, 28 декабрда бүтөт. Ушу жаңы катталуучулар бар экен арабызда, ошолордун бардыгы эми билип атат окшойт марафондун башталганын. Мына ушундай кыздар, кимдер араңыздарда жаңы жазылган, жаңы катталган болсоңуздар, мен бул жерде эч кандай психолог эмесмин, менин психолог деген дипломум деле жок, менин орто билимим эле бар, медицинский жактан. Бул психолог сөзсүз түрдө дипломдун болушу керек эмес. Эгерде өзүңүз, мен болгону өзүмдүн алган билимим, окуган, катышкан семинарларда, китептеримен алып, анан жашоодогу болуп жаткан ар кимдин ар кандай окуясын, өзүмдүн башымдан толтура өткөн окуялардын баарын айтып, азыркы учурда эми турмушка чыгып келе жаткан кыздардын, келечектеги эне болом деген кыздардын, жаш кыздардын баарына мен чын жүрөгүмдөн жашоодо адашпаш үчүн мен ушундай айткым келет да. Главный ушу туура жолдош тандаганга, балдарына туура татыктуу ата тандаганга. Анткени бизде мындай нерсе жок. Лишь бы элдердин сөзү менен турмушка чыгыш керек, үйлөнүш керек деген нерсе. Кечинде ооба, бул суроо эмес экен. Кечинде суусундукту азыраак берип, күндүзү көбүрөөк ичирип көрүңүз дейт. Сийип койгон балдарды дарылаш керек. Жалдагы больницага алып баргыла дейт. Марафонго кантип катталса болот дейт. Марафонго уже катталуу бүттү да. Уже
6-күндүн көнүгүүсүн берем бүгүн кечинде. Ошондуктан жетишпей калдыңыз. Саламатсыздарбы? Стресстен кантип чыкса болот дейт. Стресстен чыгуунун жолдору, мисалы сиз эмнеден улам стресс болуп атасыз? Төрөгөндөн кийинби же турмушка чыккандан кийинби? Эмнеден стресс болуп атасыз? Ошолордун баарын изилдеп чыгышыңыз керек да. Стресстен чыгуунун жолдору өтө эле көп. Мисалы сиз кичинекейиңизден бери стресс болуп, ушунда айланаңыздагы адамдардан зависит этет, жакындарыңыздан, жолдошуңуздан зависит этет. Стресстен чыгуунун жолдору мына YouTube каналымда көптөгөн көнүгүүлөрдү бергем. Күн сайын иштешиңиз керек да. Бир эле нерсени аткарып коюп же бир эле сабакка катышып коюп, ошол менен сизге жардам бербейт. Стресстен чыгуунун эң жакшы жолу бул сүйүү. Сизге сүйүү жетишпегенде, сизге бир жакшы мамиле жетишпегенде, аял негизи эле стресске кирип кетет да. Айрыкча мына төрөгөндөн кийин өзгөчө бир мамилеге зар болуп калат аялдар. Ошондо аялдардын эмеси бузулат экен да, психологиясы. Мени уже жактырбай калды, мага жакшы сүйлөбөй калды деп жаш баладай болуп, мындай эмоциональный зависимый болуп калат экен эркекке. Адам бул жашоого кандай максатта келет? Бул жашоодогу ар бир адамдын өзүнүн максаты бар. Ар бир адамдын бул жашоодо келе турган Кудай ар бир адамды ар түрдүү жөндөм менен, ар түрдүү таланты менен ошол адамга берип, анан кийин жараткан. Баардыгын эле бир баардыгыбыздын бир эле максатыбыз ушу Кудайды таанып түшүнүү, Кудайдын бар экенин, Кудайга кантип кызмат кылууну, анан Кудайга биз туура мамиле кылууну. Ошол нерсе. Андан кийин уже өзүбүздүн ушу Кудай берген талантыбызды, жөндөмдөрүбүз менен ушу тиричилик өткөрүү, мындайча айтканда жашоо. Мага эч нерсе жакпай жатат, даже көчө дейт. Аялдардын, эгерде сиз мына аял болсоңуз, Арзыбаева жибектеби, эч нерсе жактырбай калганда аялдардын энергиясы аябай төмөн болуп кеткен болот да. Ошол энергиясы төмөн болуп кеткенде эч кимди жактырбай калат, раздражение болуп, бирөө сүйлөсө деле жактырбай, бирөө менен урушкусу келип калат. Ошондуктан энергияңызды көтөрүңүз. Энергияңыз канчалык көтөрүлгөн сайын ошончолук спокойно болуп, бүт баардык адамдарга жагымдуу болуп каласыз, сизди да жактырып калышат, сиз дагы башка бирөөлөрдү жактырып каласыз. 5 ай болгондо өспөй калып, ошодон катуу стресске түшүп, баарына жаман көрүнүп калдым дейт. Эмне 5 ай болгондо? Боюңуздагы жолдорум эч эле болбой жатат, эмне кылсам болот дейт. Мына жерде 5 ай болгондо өспөй калды. Демек сиздин мына боюңуздагы баланы айтып атасыз, булардын баарына сиз башка бирөөлөр күнөөлөй берсин, сиз негизи мына өзүңүздү колго алганга аракет кылыңыз. Өзүңүздү алаксыта турган аябай сонун китептерди алып окуңуз, YouTube'да сизге мотивация бере турган видеолорду көрүңүз, жакшы көргөн адамдарыңыз менен сүйлөшүңүз, досторуңуз, курбуларыңыз менен жолукканга, алар менен сүйлөшкөнгө аракет кылыңыз. Айтор мына ушинтип олтуруп, акырындан унутулуп, уже сиз өзүңүздү колго аласыз да. Эгерде сиз өзүңүздү колго ала албасаңыз, башка бирөөлөрдүн айткан сөзүн ооба мен күнөөлөп атышат, мен чындап эле күнөөлүүмүн дей берсеңиз, чөгүп кете бересиз. Мына жерде иш жолдорум болбой жатат дегенде, мисалы адамдын иши болбой калган, адамдын жашоосунда ушундай кыйынчылыктар биринин артынан бири келе берет, адамдар менен болгон мамилеси дагы артынан акча боюнча, бизнес боюнча бүт баардык тараптан жолдор жабылып калат го. Бир жамандык келсе, биринин артынан бири келе берет. Ошол учурда биз бир аз убакытка мындай токтошубуз керек да. Эмне үчүн мындай болуп атат деп өзүңүз менен мынтип сүйлөшүп көрүңүз, жалгыз бир олтуруп алыпчы. Эмне себептен болуп атат? Эң башкы себеби сиз уже Кудайдан алыстап кеттиңиз да. Кудай сизди өзүнөн алыстатты, сиз Кудайды эстебей калдыңыз. Анан мындай адамдар негизи эле жакшылык күндөрүндө, бактылуу күндөрүндө такыр эстебейт Кудайды. Мына кыйынчылыкта биз Кудайды кандай эстегендей эле бактылуу күндөрүбүздө да мына ошончолук эстешибиз керек. Чтобы кыйынчылыкта Кудай бизди таштап койбош үчүн. Канчалык сиз Кудайга жакын болсоңуз, Кудай сизди эч качан кыйынчылыкка таштап койбойт. Анткени сиздин кыйналганыңызды көргүсү келбейт Кудайым. Ошондуктан биздин эң бир катачылыгыбыз кыйынчылыкта, не то что кыйынчылыкта,
башка бир аябай бактылуу күндөрүбүздө дагы Кудайды бир эстеп олтуруп рахмат айтпаганыбызда ошол мисалы аябай жакшы күндөр болуп атат сиздин азыр жашооңузда аябай сонун күн болуп атат же бир свадьбада жүрөсүзбү тойдо жүрөсүзбү бир жакшы жерде жүрөсүзбү праздник болуп үйүңүздө бир жакшы жаңылыктар болуп атат ошол учурда күзгүнүн астына келиңиз дагы күзгүдөн өзүңүздү карап айтыңыз Кудай мен ушул күндү күткөмүн ушул күндү мен канча жылдан бери болот деп мен билгемин рахмат сага деп айтсаңыз кийин ошол эле окуялар ошондой эле жакшы күндөр дагы деле улана берет ошондуктан только негативди карап аңдып жашап калбастан ошол негатив окуялардан позитивди издегенге аракет кылыңыздар. Мына Свияш деген психолог бар, аябай күчтүү. Ошонун китептеринен окуганда адамдар жашоосун трагедияга айланганга, аябай профессионал дагы өздөрүнүн жашоосун комедияга айлантканды билбейт деп мына пост жаздым. Ошо постtu окусаңыздар болот. Посттордо мен тамаша аралаш ар түрдүү мындай бирөөлөрдүн окуясын өзүмдүн жашоомдо болгон окуяларды тамаша иретинде жазгам. Көпчүлүк айтат, сен жашооңдо эч кандай проблема болбойт. Эмне үчүн менин жашоомдо проблема болбойт? Болот, күн сайын болот. Ушул кезге чейин мына өзүмдүн үстүмөн иштеп келгенге чейин мен точно проблеманын ортосунда болчумун. Даже мен чөгүп кеткен проблеманы. Ошондон чыгып, мына азыр мен акырынан келатам. Все равно адам экенбиз, проблема болуп атат. Адам болгондон кийин чечкенге аракет кылабыз да. Кайра ошо проблема менен жашап албайбыз. Ошон үчүн ар бириңиздер мына колго алганга аракет кылыңыздар. Сиз канчалык күчтүү айым болсоңуз, эң биринчи кезекте балаңыз, кызыңыз ошончолук күчтүү болот. Балаңызды гений болушун каалайсызбы? Сиз дагы акылман, мудрая жена болуңуз, мудрая женщина. Умная эмес, мудрая. Ошондой болсоңуз, сиздин артыңыздан балдарыңыз карап өсүп кете берет. Китеп окусам ушундай нерселер, бардык нерсе чарчадым дейт. Түшүнбөдүм. Аял энергиясын кантип көтөрөт ошол жөнүндө энергия боюнча мен жанагы аялдын магиясы деген сабагымда толук баары түшүндүрүлгөн. Айтылгы мен психологияны жакшы окуйм, даже менин жашоом жеңилдей түштү. Бирок Кыргызстандагы бардык коуч, мотиваторлордун арасынан сенин жөнөкөйлүгүң жана энергияң күчтүү. Мен чынын айтайынбы, мына жерде Бешеева Кани дейт. Мен мотиватор деп айта албайм өзүмө, психологмун деп вообще айта албайм. Коучмун деп да айта албайм. Мен просто мындай живой общение кылганды жакшы көрөм. Менин ичимен келаткан, жүрөгүмөн келаткан, анткени ушул кезге чейин жашоомдо болгон ар бир нерсени мен дневникке күн сайын түшүрчүмүн да, жакшы күндөрдү да, жаман күндөрдү жаза берчүмүн. Анан бирөө менен сүйлөшүп отурганда кантип кеңеш берем деп ойлонуп отурбастан өзү эле келе берет да. Мына потому что адам чем мына окуп университеттен билим алганга караганда адам өзүнүн башынан жашоодон алган тажрыйбасы ушунчалык күчтүү болот экен да. Башында сүйлөшүш ушунчалык кыйын болчу, анткени чыкпай кыйналып, анан олтуруп кыз келиндердин саны аябай көбөйүп кетти. Кыйналып, анан ошонсе дагы алардын көрүп жаткан кыйынчылыктарынын астында менин жашоомдо өткөргөн кыйынчылыктарым аябай күчтүү экен да. Аларга тескерисинче мотивация берип, мындай надежда деп коет го, үмүт. Адамга бир гана үмүт жетишпейт экен. Эртеңки жашоосунан үмүт үзүлүп калат экен. Анткени жакын адамдарынан үмүтү калбай калат. Эч кимси бирөөсү да жакшы сүйлөй албай калганда адам өзүн таштап салат экен да. Ошол учурда анткени менин башыман ошол нерсе өткөн үчүн адамга үмүт бергенди аябай жакшы көрөм. Мен өзүмө жана Инстаграмга да пост жазгам. Мен өзгөчө мына кыргыздын кыз келиндерине мен мындайча айтканда шамчырак болгум келет да. Өчүп бараткан, же болбосо ошо өчүп бараткан шамын мен барып жандырып бергим келет. Бул дегени жашоону уже эртеңки күнгө бир үмүт пайда берип, эртеңки күнүнө мындай даана бир нерсени көрсөтүп бергенге аракет кылгым келет. Ошондуктан мына айткан жакшы сөздөрүңүзгө чоң рахмат. Жана казактын дагы бир Куралай ханым айткандай, башында мен психологмун деп чыгып аябай жакшы жардам берип келатып, ошончо жардамды эч ким көрбөстөн жанагы сен психолог деген дипломуң жок деп ошол бир эле сөзүнө, адашкан бир эле сөзүнө тепкиге алып келатышат азырга чейин. Ошондуктан мен психолог эмесмин, мотиватор эмесмин, коуч эмесмин, жөн гана мен кыз келиндер менен сүйлөшкөндү, алар менен биргеликте общение кылып, алардын жашоосу менен тажрыйба алышып, бардыгы менен мындай сырдашкым келет. Ошол эле. Убагында аябай катуу стресске кабылгам. Азыр да ошонун залакасы тиет дейт. Катуу стресске кабылгам дейт. Ушулардын бардыгычы
стресс, депрессия, жан дүйнөнүн кыйналганы, жүрөктүн мындай бир нерсени каалаганы, ушулардын баардыгын алып келип мына көнүгүүнү жаса, буну жаса деп убакыт дарылайт деп айта бергенибиз менен булардын баардыгын бир гана сүйүү дарылайт экен. Анткени адамды ошол учурда сүйүү гана алып чыгып кетет экен да. Кимдир бирөөнү сүйүшүңүз керек, же болбосо кимдир бирөө сизди сүйүш керек экен да. Ошондо баардык нерсени дарылап кетет экен. Сүйүү бизде жок экен азырчы. Сүйүү дегенде мына кыз кезде кыз жигит болуп сүйлөшкөндө гана сүйүү деп эсептейт экенбиз да, андан кийин турмуш кургандан кийин болду. Сүйүү эмес, жек көрүү менен өтүп кетет экенбиз. Мына ошондой адамдарда стресс болот, депрессия болот, оору түрдүү дарттерге чалдыгып, анан кийин аягында бири-бири менен жек көрүү менен, өкүнүч менен жашоолорун өткөрүп жүрүшөт экен да. Лучше андай жашоодон балким мына балдарга да залакасы тийбестен, эгерде эртеңки күнүнө уверенный болсо, кээ бирки андай энергиясы күчтүү аялдар болот го. Ошондойдо жашоосун мындай перемена кылып өзгөртүп салганга кудурети жетсе, өзгөртүш керек экен да. Же болбосо өзүн өзгөртүш керек, же жашоосун сөзсүз түрдө өзгөртүш керек экен. Анткени балдар ошол ата эненин артынан эртең бактысыз болуп калышы мүмкүн. Только жасанып кийинип жүргүм келет, эч иштегим келбейт дейт. Сиздин эң чоң катачылыгыңыз мына ушунда. Сизди кыйнап жаткан, азыркы учурда депрессияга, стресске кабылткан нерсенин эң башкы себеби мына ушунда. Лишь бы сиз жасанып жүргүңүз келет, кийинип жүргүңүз келет эл көзүнө. Но ичиңиз мына жүрөгүңүз пустой болуп тура берет да. Пустота деп коет го, ичиңиз бош бойдон, эч нерсе жок. Жасанып кийинип жүрүш проблема эмес. Иштесеңиз, акча тапсаңыз, любой нерсени кыла бересиз. Но эртең турмушка чыккандан кийин жаныңыздагы жолдошуңузга, балдарыңызга ичиңизден эмне чыгат? Сүйүү жок болсо, же бир айта турган сөзүңүз жок болсо, эмнени арнай аласыз? Жөн гана төрөп коюп эле балдарды адамдардын катарына кошуп коюшпу? Жок. Сиз биринчи кезекте ичиңизди толтураңыз, мына акылыңызды, жүрөгүңүздү толтураңыз. Мына ошондон кийин жасанып жүрүү, боенуп жүрүү, эл көзүнө көрүнүп жүрүүдөн мындай бир топ алыстап каласыз да. Жашоонун эң негизги максатын билип каласыз. Өзүнүн үстүнөн иштебеген адамдарда проблема көп болот дейт. Эң туура. Салам, мен сенин медитацияларыңды колдоном, видеолоруңду сактап алыпсың. Рахмат. Азамат, чоң рахмат сизге. Ар дайым көрүңүз. Мен төрөттөн кийин аябай ачууланчак, эчтеке жакпай, балдарымды урушуп эле кармын албайм. Анан шашканда жагым өзүнөн өзү катып калат. Бир мүнөттө. Ой, бул стресстенби дейт. Конечно, бул эми ошол учурда сиз бир топко ойлонуп, токтоңуз дагы, дем алып туруп, балдарыңыздын ордуна өзүңүздү коюп көрүңүз. Сиз ошол балаңыздын ордундасыз, сиздин ордуңузда апаңызбы же кимдир бирөө. Анан өзүн защищать эте албаган бала, сиз өзүңүздү защищать эте албаган кичинекей бала болуп туруп, анан бирөөлөрдөн ушундай жаман сөз угуп атасыз, сизди кордоп атат, мисалы апаңызбы. Ошол учурда сиз өзүңүздү кандай элестетет элеңиз? Ошондой эле балаңызга да ошол нерсени элестеп, бирөөнүн ордуна коюп көрсөңүз өзүңүздү дагы. Анан кийин ушундай туура мамиле жасаганын билесиз. Анткени азыркы учурда биз бирөөлөрдүн ордуна коюп көрбөйбүз дагы, меники туура деп урдуруп кете беребиз да, сүйлөп, мен тилим бар деп эле сүйлөп, мен кыла алам деп элечи. Ошондуктан мына болот бул нерсе, үйдө болот. Кечке чейин аялда жана энергетический истощение болуп кетет, кечке чейин жумуш жасайт, балдарды карайт, ар түрдүү ошол күнүмдүк жашоо менен алаксып жүрүп элечи. Эми ошол нерсени сүйүү менен жасаганды үйрөнүш керек. Үй жумуштарынчы сүйүү менен, рахаттануу менен, балдарыңыз менен ойноп, күлүп, алар менен. Жана мен сабагымда бир эже баласын бекинген жерин көрсөтүптүр. Мына мен балдар менен ойногонду үйрөндүм, балам бекинген жерин карайт деп холодильниктин ичине кирип кетиптир бир баласы. Ошондой эле бекинбечек ойноп, балдарыңызга бир оюн уюштуруп берип, ушинтип ойносоңуз, ишиңиз өзүнөн өзү эле бүтүп кете берет. Мына ушул секреттин баардыгы жөнөкөй эле нерседе. Алданып эле жүрөм, элдин баарын өзүмдү ойлойм деп ишенбегенге аракет кылыңыз. Биринчисине ишенип, экинчисине ишенип, үчүнчүсүнө дагы ишенсеңиз, демек күнөөнүн баардыгы өзүңүздө. Ишенбестиктен кантип арылса болот? Кимдир бирөө ишенчекмин дейт, кимдир бирөө такыр ишенбейм бирөөлөргө дейт. Демек сизди бирөө каттуу алдап кеткен, анан кийин ошол боюнча ишенбей калгансыз, Эфир сакталабы дейт, ооба сакталат. Аялдын энергиясы жөнүндө видеоңузду кайсыл жактан көрсөк болот? Силерге жакында эле подписка кылгам дейт. YouTube'да бар. Анан кийин аялдын магиясы деген менин баракчам бар. Ошол жерде жакында эле сабак бүтүп, ошол видеолор ошол боюнча сакталуу бойдон турат. 21 күндө кантип өзгөрсө болот? Луиза Хейден «Как изменить жизнь за 21 дней» деген китеби бар. Мен ошол өзүмдүн бир подписчик терме бир кызга, келинге подарка кылгам аны китепти.
ушундай китеп сатып алып көрсөңүз болот. Не деп жазсак табам дейт. Карма жөнүндө айтыңызчы. Ата текти кантип тазаласак болот дейт. Ата текти тазалоо боюнча менде анчалык маалымат жок. Аны только ошол дуалар менен тазалашыңыз керек. Мен жолдошумдун 4-чү аялымын. Акыркы убакта аябай кыйнатып жүрөм. Сиз мага жардам бере аласызбы дейт. Анда ушу менин өзүм жеке баракчама кайрылыңыз. Мен медитацияны намаз убагында алам. Мен ойлойм азыркы психологдордун алган билими Куранда. Билесизби, психология, философия, мына ушулардын бардык азыркы учурдагы мына жаңы чыгып келаткан илимдердин бүт бардыгы Курандан алынган. Бүт бардыгы Курандан алынган. Ошондуктан мына биз Куранда жазылган сөздөрдүн бардыгын билбей атабыз. Башка кайсы китептерди окусам болот, кайсы китептерди сунуштайм. Китеп окуш керек, но Курандын маанисин түшүнүшкө биздин сознаниябызда, подсознаниябызда жетпейт экен да. Ошондуктан мына умный адамдар, акылдуу адамдар, чоң психологдор ошол Курандагы бир эле сөздү, бир эле аятты майдалап олтуруп чоң том кылып китептер чыгарып келатышат да. Ошон үчүн эгерде ушунчалык өзүңүзгө мындай акылыңыз тетик болсо, мына ошо Курандын бир эле аятын анализдеп көрсөңүз, ошол эле сиздин жашооңузга көп жардам берет. Гифтер кишинеси болобу дейт. Мен гифтерди өткөрбөгөм, мен такыр. Билбейт экенм ишенсе болобу. Ошон менде ал жактан тажрыйба жок гиф боюнча. Мына ушундай кыздар, баарыңыздар менен сүйлөшкөн мен үчүн рахат. Буюрса жакында жаңы жыл келип атат. Жаңы жылда бүт бардык жаман адаттарыбызды, жаман мүнөздөрүбүздү, негатив жашоолорду, өткөн күндөрдөгү ар бир нерселерди мына ушул эски жылга калтырып кетели дагы. Жаңы жылга жаңы жашоо менен, жаңы энергия менен, өзгөчө бир күчтүү, башкадан төрөлгөндөй болуп тазаланып кирип баралы. Азыркы учурда мына 1-декабрда жазылган ар бир марафончулар буюрса менин марафонуман кийин башкача болуп жаңы жылга кирип барышат. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Күн сайын өсө бериңиздер, күн сайын өнүгө бериңиздер, издене бериңиздер. Адам болгондон кийин күн сайын издениш керек. Төрөлгөндөн баштап кабырга киргенге чейин илим алганды токтотпогула деп мына пайгамбарыбыз айтып кеткен. Ошол нерсени, ошол пайгамбарыбыздын бир эле сөзүн аткарсак биздин жашоо сон болуп өзгөрөт экен. Ошондуктан ар бир кыз келиндерди, мен эркектерге жооп бербейм. Мисалы мына жерде жазган, кээде эркектер жазат, шылдыңдап жазат, ар кандай жаман сөздөрдү жазат. Ошон үчүн мен аларга реакция кылбайм. Алар мага мынтип суроо берип жазышат менин дайректке, мисалы аялды мынтсе кандай болот, антсе кандай болот деп мен аларга такыр жооп бербейм. Менин максатым бир гана мына ушул кыргыздын кыз келиндерине алардын кыйналып жатканда просто жол көрсөтүп, алар менен биргеликте баарыбыз бир болсок, ошондо биз көп нерсени өзгөртөбүз. Бир адамдын өзгөрүүсү бул башка нерсе. Көпчүлүктүн баары бир эле максат менен өзгөрүүсү, бул башка нерсе. Демек, аялдар өзгөрсө, биздин мамлекетибиз дагы өзгөчө болуп өзгөрөт. Анткени биз мамлекетти өзгөртө турган, мамлекетти көтөрүп кете турган, мамлекетти эл башкарган, жер башкарган, балдарды дүйнөгө алып келе турган адамдар мына биз аялдар болобуз. Ошондуктан баатырларды төрөй турган, генийлерди төрөй турган баатыр кыргыздарды, мурдагы биздин тарыхтарда калып кеткен канча баатырларыбыз бар. Азыркы учурда баатырлар төрөлбөй калды го. Мына ушундай генийлерди, эл башкарган, таза уурдабастан, жебестен башкара турган балдарды жарык дүйнөгө алып келе турган мына ушул биз. Ошон үчүн мына азыркы учурда коррупционерлердин, элдердин акысын жеп аткандардын аларды деле мына бизге окшогон эле аялдар төрөгөн. Ошондуктан балдарыбызга эң биринчи кезекте туура тарбия берели, балдарыбызга жол көрсөтөлү, эртеңки күнү адашып калбаш үчүн, эртеңки күнү кыйналып калбаш үчүн биз мына апа, эне гана жол башчы болуп бере алат. Башка эч ким наставник болуп бере албайт. Энеде эч ким наставник боло албайт. Сиз баланы жөн гана төрөш үчүн, эл үчүн төрөбөдүңүз. Сиз өзүңүз үчүн төрөдүңүз. Аны бакпай атат же башка кылып кетип атат, таштап кетти деп ошол эриңизге, күйөөңүзгө ишенип калыштын да кереги жок. Сиз балаңыз жашоодо эң биринчи кезекте балаңыз, анан Кудайга эң биринчи кезекте ишенип, жашооңузду Кудайга тапшырың. Күйөөңүзгө да тапшырбаң, башка бирөөгө да тапшырбаң. Ошон үчүн Кудай менен канчалык жакын болсоңуз, Кудай сиздин суранып жаткан ар бир тилегиңизди берет. Мына мен дагы бүгүн дагы жардам берген айымдарга айтып келдим.
адамдардан үмүт кылбастан Кудайдан үмүт кылыңыз депчи. Эми бир эле айткан менен жетпейт экен. Мен кантип, мен мынтип деп кээ бири мынтип түшүнбөй алынып кетип атты да. Мен акырындан жанагы айымдарга үйрөткөнгө аракет кылып атам да. Буюрса жакшы жакка өзгөрөт деген үмүттөмүн. Анткени биз күнүмдүк тиричилик менен алышып туруп мээбизге бир сөз кирбей калган. Биздин мээбизге только мына эртеңки күнүм кандай болот деген страх менен, паника менен жашап калганбыз да. Эртеңки күнүм кандай болот, же болбосо ушул жакшы жашап кетти, жакшы кийинип атат, мен эмнеге кийине албайм, мен эмнеге салондорго барып жасана албайм, мен бир жерлерге барып дем ала албайм. Биздин проблемабыз только мына ушунда болуп калды. А так мына биздин жүрөгүбүздө тынчтык орносо гана, биздин жүрөгүбүз сүйүүгө толгондо гана мына ошондо биз чыныгып ошол. Ой, эфирибиз үзүлүп калды окшойт Мына ушундай, баарыңыздарга рахмат. Эфирге катышып, мен менен живой сүйлөшүп турганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиз менен көрүшүп сүйлөшсө болобу дейт. Көрүшүп сүйлөшкөнгө менде чындыгында убакыт жок, анткени мен балким сизге жардам бере албай калышым мүмкүн. Сиздин оюңуздагыдай жооп бере албай калышым мүмкүн. Ошондуктан көрүшүп сүйлөшкөнгө убакыт кетиргенден көрө ошо лучше мына эмеге жазыңыз, WhatsAppка жазыңыз, же болбосо Instagramдан жазыңыз. Баарыңыздарга ийгилик, тынчтык, сүйүү жана махабат.